Урматтуу депутаттар, халал эмес, адал, кыргызча эле айтайлычы. Бүт кыргыздын сөздөрүн биз аябай арапташтырып, же орусчалап өзгөртүп бирдик. Мынакей адам аттарын койгондо да кыргыз ысымдары арапча болуп кетип атат көбүнчөчү. Мына кыргыздын жапжакшынакай эле ысымдары бар да, мына Бакыт, Таалай, Элмурза, Улукбек, Балбак, Чолпон, Жылдыз, Нурбек, жапжакшынакай эле Акылбек. Мына ушундай сонун кыргыздын аттарын эмне үчүн биз арапташтырып же орусчалап же башка тилде коюшубуз керек? Бул абдан маани бере турган нерсе. Эгерде биз нукура кыргызча аттарды койбосок, анда тилибиз жоголуп бараткан аз келгенсип кыргыздын аты да жоголуп кетет, урматтуу депутаттар. Ошол эле учурда мынакей бул тапшырма, урматтуу президенттин өкүлү, сиздер астейдил көңүл буруңуздар. Мынакей бүт айылдардагы кыргыздын жапжакшынакай, жапжаш наристелеринин тили орусча чыгып атат. Бүт телефондон, ютубтан, башкадан көрүп, бүт мультфильмдерди көрүп, орусча чыгып атат. Кыргызча чыкпай атат. Кыргыздын тили жоголуп баратат. Ошон үчүн мына силерге тапшырма, аткаруу бийлиги, өкмөт тез арада мультфильмдердин баардыгы мультфильмдерди кыргызчалаш керек. Кыргызча оюндарды, керек болсо орусча, англисче, башка тилдеги баардык ошол телефондон көрө турган жаштар, балдар көрө турганын баардыгын өчүрүп кыргызча кылышыбыз керек. Ошонун баарын блоктош керек. Эмесе кыргыз тили жоголот, урматтуу депутаттар. Мына баарыбызга, кулагыбызга күмүш сырга болуш керек. Бүгүн биз тилди сактап калбасак, эртең ушундай коркунуч болуп атат. 5-10 жылдан кийин таптакыр кыргыз тилин жоготуп алабыз. Мына атыбызды жоготуп баратабыз. Аттарыбыз арапча болуп кетти, орусча болуп кетти, башка тилде болуп кетти, урматтуу депутаттар. Бул абдан көңүл бере турган нерсе.